катышуучулары кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул күн биз үчүн абдан кубанычтуу күн. Анткени бүгүнүздө Билимдер фестивалы. Билимдер фестивалына кош келипсиздер. Добрый день, дорогие друзья, гости, уважаемые родители и учителя. Мы очень рады видеть вас в этот день и в этот час. Праздник сегодня может быть очень разным, но обязан быть сегодня прекрасным. Good afternoon, dear parents, teachers and guests. We are glad to see you on this special day of knowledge. This great holiday for all of us. Welcome to our holiday. Our holiday will be amazing and interesting. Enjoy with our holiday. Bilim günde altındağı şamçıran, bilim alsam mandaya çömcan kırandır. Yusuf Bağsağ'ın atamız aytkanday, Atalı Respublika tanınılgan, kreatif talim, innovasiya mектепте birinchi класстан beri bilim, жана тарбия алып келе жаткандарыбызга Сыйлыктанабыз. Ооба, биз 4 жыл ичинде дүйнөдөгү бизге тааныш болбогон жаңы түшүнүктөргө жана билимдерге ээ болдук. Бул нерселерди үйрөнүүдө ар дайым байкагыч жана сезгич болууга тарбияландык. Биз канчалык деңгээлде окуганды, жазганды жана көптөгөн материалдарды окуп үйрөнгөнүбүзгө күпө болуңуздар. Итоги учения подводим сегодня. И вспомнил о том, что запомнилось более. Но кто же герой сегодняшней встречи? Кому говорить будем страстной речи? Enjoy good activities, using arts and crafts, listen to stories and share some laughs. Билимдин ачбешигин, бисенчи бардын дечимин, жылдар өтүп сезилбестен алмашып, өтүп жатат билинбестен убакыт. Алкыш айтып мугалимге мектепке 5-чи класска аттанабыз. Достор, бүгүнкү биздин билимдер фестивалына келген коноктор жана биздин ата-энелери бизге мекен таануу сабагынан алган маалыматтар тууралуу айтып берсек кандай дейсиңер? Эң соңу келгиле анда материктер жөнүндө айтып берели. Биз дүйнөнү кантип тааганын билебиз. Жерде бирнече миң бийиктикте караганда, Антон бөлгөн океандар менен деңиздер ээлеп жаткан көрүнөт. Ушулардан зор суу мейкидейдин аралыктарындагы курак бөлүктөр жайгашкан. Алар материктер. Материктер бул бардык тарабынан суу менен курчалган курак жерлердин чоң бөлүктөрү. Жер шары дүйнө бөлүгүндөй эле 6 бөлүккө 6 материкке бөлүнөт. Алар Евразия, Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Антарктида, Австралия. бардык материктер бири-биринин көлүмү, жаратылыш шарттары жайгашкан орду менен айырмаланат. Африка эң ысык материк. Түндүк Америка табиғаты Евразиянын табиғатына окшош материк. Түштүк Америка эң ылдуу материк. Антарктида жер жүзүндөгү эң бийик жана эң суук материк. Австралия жердин чыгыш жана түштүк жарым шарларында жайгашкан эң кичине материк. Евразия жердеги эң чоң материк. Биздин материктер суу мейкиндиги менен курчалган. Ал дүйнөлүк мухит. Материктер менен аралдар дүйнөлүк мухитти өзүнчө бөлүктөргө бөлөт. Дүйнөлүк мухит бул жердеги биrdиктүү жана үзгүлтүксүз суу мейкиндиги. Күн сайын кечинде дүйнөлүк мухиттердин суусу көтөрүлүп, кургак жерлерди кайсы бир бөлүктөрүн каптап калат. Эртең менен жээктерди бошотуп, кайра тартылып кетет. Деңиздер менен көлдөрдө да суу ташкында кайра тартылып турат. Мындай кубулуштун себеби айдын тартылуу күчү. Мухиттердин эң чоңу жана тереңи Тынч мухити, кичинеси Түндүк муз мухити. Евразияга баарынан жакыны
океандын суулары бири-бирине аралашпайт. Булардын ортосунда көзгө көрүнбөгөн дубал бардыр. Эмне себептен деп ойлойсуңар? Биринчиден, суунун тыгыздыгынын айырмасы Атлантика жана Тынч океандардын аралашуусуна жол бербейт. Мындан тышкары, океандар туздуулугу, температурасы, биологиялык кар түрдүүлүгү жана башка кээ бир өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Ооба, мунун баарын биз экен таануу сабагынан жакшы билебиз. Туздуу суунун тыгыздыгы чоң. Келгиле балдар, муну тажрыйбада далилдеп берейли. Деңизде айлан жөндөмөбүз өчүп, кромозорубуз кеңейип, ай жүгүртүбүз жогорулайт. Биздин тажрыйбага керектелүүчү каражаттар: суу, туз, жумуртка. Биринчи колбуга туз салып, экинчи колбуга эч нерсе салбайбыз. Эми эки колбуга тең жумурткаларды салабыз. Өзүңүздөр байкагандай, туздуу суудагы жумуртка калкып калды. Ал эми тузсуз суудагы жумуртка чыгып кетти. Мен дагы бир тажрыйба көрсөткүм келип жатат. Ал үчүн кичке сууну куюп, бир мандариндин кабыгы менен экинчисинин кабыгын жок салабыз. Эмнени байкадыңыздар? Ооба, кабыгы жок мандарин чөгүп кетти. Кабыгы бар мандариндин тешиктеринде аба бар болгондуктан мандарин жеңил болуп жөткөйт. Ал эми кабыгы жок мандаринде аба жок болгондуктан мандарин оор болуп чөгүп кетет. Туздуу Каспий деңизи. Ошондой эле эң терең тузсуз Байкал көлү жайгашкан. Көлдүн айланасы туризм эс алуу үчүн мааниси зор. Байкал көлү дүйнөлүк мурас тизмесине киргизилген. Евразия, Дүнөн Европа жана Азия бөлүктөрүнөн турат. Биздин өлкө Евразия материгинде жайгашкан. Деңиздер Ырак, Ак Карлуу тоо арасында орун алган. Дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттер болгон Россия менен Кытай да ушул жарым шаарlardan орун алган. Ал эми Ысык көл, Кыргызстандагы эң чоң тоолуу туздуу көл. Кыргыздар бул көлдү Кыргызстандын мермети деп аташат. Ысык көл суусунун алдында байыркы урандылар бар экендиги көпчүлүккө келири маалым. Дүйнөдөгү 25 ири көлдүн катарында жана эң терең көлдөрдүн тизмесинде 7-чи орунда турат. Балдар, Ысык көлдүн ортосунда эмне бар деп ойлойсуңар? Ысык көлдүн ортосунда балыктар бар. Ысык көлдүн ортосунда байыркы урандылар бар. Дагы ойлонгулачы. 1, 2, 3. Таппасаңар, анда эмесе уккула. Ысык көлдүн ортосунда дефис бар. Деп кыргыз тили сабагынан өтпөдүк беле? Демек, Ысык көлдүн ортосунда дефис бар. Бардык материктер бири-биринин көлөмү жана жаратылыш шарттары жайгашкан орду менен гана айырмаланбаса, жашоочуларынын өң түсү жана тили менен дагы айырмаланышат. Ал эми биздин эне тилибиз кыргыз тили. Эне тилибиз биз үчүн улуу жана ыйык тил. Эне тили болбой, эл болбой деген макал бар. Балдар, бул сүйлөм 2 бөлүктөн турат экен. Сүйлөмдөн төл жана бүтүн сөздү көрүүгө болот. Биз кыргыз тил сабагынан төл сөз менен бүтүн сөз деп өтпөдүк беле? Ооба, туура айтасыңар. Эне тили болбой, эл болбой. Башка бирөөнүн сөзү деген кыргыздарда макал бар. Бул автордун сөзү же өзүбүздүн сөз. Биз кыргыз тил сабагынан төл сөз менен бүтүн сөздү туура жазууну үйрөнөбүз. Келгиле анда ата-энелерибизге айтып берели. Өзүбүздүн же автордун сөзү төл сөз деп аталат. Төл сөз сынамчыга алынбай жазылат. Башка бирөөнүн сөзү бүтүн сөз деп аталат.
Bütün söz özgürlüğü айтылса, bütün бойдон турмакчанын içine alınıp баштыңга менен жазылат. Bilgili oldu. Kızıttı oyun oynuyoruz. Сүрөттөрдүн жардамы менен билимге байланышкан макалдарды таап, төл жана бөтөн сөздөрдөн сөздөрдү түзөлүү. Билими күчтүү миңди жагат, билеки күчтүү бирди жагат деген макал бар. Билими күчтүү миңди жыгар, билеки күчтүү бирди жыгар. Бул бөтөн сөз. Деген макал бар. Бул сенин сөзүң, демек төл сөз. Билимди сатып албай, аны казып алат деген макалды кандай түшүнөсүңөр? Бул суроолуу сүйлөмдө билимди сатып албай, аны казып алат Бул бөтөн сөз. деген макалды кандай түшүнөсүңөр? Төл сөз. Балдар, сөз деген эмне? Сөз бул белгилүү бир мааниге ээ болгон жана адамдардын ортосундагы байланыштын негизги куралы. Ал айтып билдирүүгө, маалымат берүүгө, сезимдерди жана ойлорду туюмдууга жардам берет. Сөз түзүлүшүнө карай уңгулар сөздөр, жөнөкөй сөздөр, татаал сөздөр, коор сөздөр, кошмок сөздөр, кыскартылган сөздөр болуп бир нече түргө бөлүнөт. Уңгулары бирдесидир, уңгулар болушат. Мисалы, бала, балалуу, балалык, балакай, баладай. Жөнөкөй сөз бир сөздөн туруп бир маанини түшүндүрөт. Мисалы, суу, жаңгыр, токой. Эки жактан ашык сөздөрдүн айкалышынан түзүлүп, бир маанини билдирсе, татаал сөз деп аталат. Татаал сөздөргө кош, кошмок, кыскартылган сөздөр кирет. Мисалы, ташбака, тыйынчычкан. Бул сөздөр эки сөздөн туруп, бир маанини түшүндүрөт. Жер суунун атын билдирген татаал сөздөр кор сөздөргө кирет. Кошмок сөздөр дефис кою менен жазылат. Мисалы, ысык көл, чоң сары ой, ала тоо. Жыргаганын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн капкан менен, билбегендер өз тилин кыргыз эмес. Тилим барда улутмун, тилим менен улутмун. Эне тилим болбосо, атадай улутмун.
My name is Tom. I'm from America. I'm American. What's your name? And where are you from? Hi Tom, I'm Anne. I am from the United Kingdom. I'm British. Hi Tom, I'm John. I'm from Australia. I'm Australian. I speak English. This is my friend Lee. Hi, I am Lee. I am from China. I am Chinese. Hello, friends. I'm Fred. I'm from Germany. I'm Germany. What's your name? Hi, my name is Azirek. I'm from Kyrgyzstan. I'm Kyrgyz. Where is Kyrgyzstan? It is in Central Asia. What is the capital of your country? Bishkek is the capital city of Kyrgyzstan. We are children from different countries, but we understand each other very well. Let's play the game from the words. Blink, link, ink, chill, heal, you. Chair, hair, air. Stable, table, able. Price, rice, ice. Cold, old. This, his, is. Year, year. Seed, eat, End. Fair, ear. Do you know the game? Check the list. Eliminate the word. For example, Fat. make, cake, take, lay. It's a very interesting game. 10, head, man, Mr. Sister. car, war. Foster, master. Cold, hold, bold. Speaking English is as good as gold. The language of English we need to uphold. It's very fun when you just think of it, when you talk to your friends who also loves it. If you know language, you are at home everywhere. Biz matematika sabagында ар түрдүү тапшырмаларды аткарганды үйрөндүк. Ыйтмалар, татаал теңдемелер, чоңдуктар, сан катары, үлүштөр менен иштедик. Ошондой эле геометриялык фигураларды түздүк. Текстүү жана логикалык ар түрдүү категориядагы тапшырмаларды аткаранга башыктык. Балдар алган билимиңерди пайдаланып, бул логикалык тапшырманын жоопторун таптыларчы? Анда квадрат тик бурчтук. Бул жерде тик бурчтук менен үч бурчтук 33-кө квадрат менен үч бурчтук 22-ге жана квадрат менен тик бурчтук 25-ке барабар болсо, Анда квадрат тик бурчтук, үч бурчтук канчага барабар деп ойлойсуңар? балдар жакшылап байкап көргүлөчү. Баардык геометриялык фигуралар экиден экен. Анда буларды суммалап, ар бир фигуранын экиден болгондуктан булардын суммасын экиге бөлүп жиберебиз. Демек, балдар квадрат тик бурчтук менен үч бурчтук 3/40-ка барабар. Ооба, мен да таптым. Муну мен силерге далилдеп берейин. Ошондой эле квадрат табыш үчүн тик
барабар болгондуктан 40'tan 33'lü kemitsek 7'ye барабар. Demek kvadrat 7'ye барабар. Квадрат менен 3 бурчтук 22'ye барабар. Тик бурчтукту табуу үчүн 40'tan 22'ni кемитип 18'ni алдык. Демек тик бурчтук 18'ge барабар. Ошондой эле квадрат менен тик бурчтук 25'ge барабар. 3 бурчтукту табуу үчүн 40'tan 25'ni кемитип 15'ni алдык. Демек 3 бурчтук 15'ge барабар. Урматтуу кандидаттар жана коноктор, биз сиздерге каалагандай санды 9, 99, 999, 9999, 99999га калькуляторсуз жеңил көбөйтүүнү көрсөтүп берели. Сиздер да чөптөн телефонуңуздардын жардамы менен текшерип турсаңыздар болот. Birge kemitsek 144. Аны көбөйтүүнүгө жазабыз. Эми 999'dan 144'tü kemitебиz. Çıkan 855'li köböйтүүнүгө жазабыз. Demek 145'ti 999'a koysak 144.855. Ben bir san oyladım. Al 624. Аны мен 999'a көбөйтөм. Birinci 624'ten birini kemitim. 623. Аны мен көбөйтүүнүгө жазам. Эми 999'dan 623'tü kemitim. Üçü 76 çıktı. Аны мен дагы көбөйтүүнүгө жазам. Жыйынтыгында 623.376'ga барабар. Dostlar, 99.999'du da tekşirip körbeylübü. 56.874 99.999'ga köböйтөбүz. 56.874'ten birdi kemitemiz 56.873'te aldık. Anı ben köböйтүүнүгө жазам. ...99.999'dan 56.873'tü kemitem. ...43.126'ını aldım. Anı ben 56.873'ü canına yazam. Jimtik'ta 5.687.343.126'ını aldım. En son bana trilyonda kança nol var? Trilyonda 12 nol var. Урматтуу адилелер, биз сиздерге математикалык фокустун жардамы менен 1089 цифрдуу сан экендигин көрсөтүп келип жатат. Каалагандай бир нече 3 орундуу саналды.
алдым. 457, 812 же 693. Ben 690 санын алдым. Эми 690 санын кебүү тартибинде жазып алалы. Алса 963. Эми 963 санын өзү тартибинде жазып кебители. 594 алдым. 594 санын тескерисинче жазып кошолу. Натыйжада 1089 саны келип чыгат. 457 сан tekşerip göreyimçi. 457 сан kemütü tartibinde yazıp aldım. Alsam 754. Hem bu sandan uşul sandı teskeri yazılmışım. Koşum o gemiden jıyıntıkta 297 sanını aldım. Anın teskeri yazılmışım koşum. Tuğra 1089 sanını gelip çıkar. Demek kanda gana san albaylı bu operatsiyalarda tuğra жүргүзүү менен 1089 sаны келип чыгат. Kuç Cemalet, kim olduğunu kağlaysın, kim bolsang dagы bilip koy, esingе бек туюп koy, жакшы окууну үчүн математика сабагы. Ой, как же я устала. Меня загрязняют, ссорятся из-за меня, не берегут. А я ведь даю людям все. Дом, воду, воздух, еду. Не грусти, земля, я сочувствительная, из меня никуда. Я скажу, земля – это наш дом. А я прилагательная, я делаю слова ярче. Посмотрите, какая она чистая, зеленая, голубая. Я глагол, нам нужно любить, помогать, беречь земле. А это надо делать бережно, честно и вовремя. Большое вам спасибо. А давайте расскажем о материках. Мы на уроках русского языка читали разные рассказы о материках и учили стихи. Давайте, на свете много островов. Так много, что не счесть. А вот больших материков насчитаем 6. Африка, Америка, Северная и Южная, Австралия, Евразия, Антарктида, Южная. А теперь, ребята, давайте расскажем про каждый материк отдельно. С какого материка начнем? Начнем с Америки. Вот она, Америка. 2 материка. Северная, Южная, все легко бока. Штаты, Мексика, Канада. Северная живут ураганы и торнадо пролетают тут. В Южной вот Колумбия, Чили, здесь Бразилия, Аргентина, Парагвай, Перу и Боливия. А я расскажу про Африку. А в Африке нет снега и пурги. А в Африке не носят сапоги. В Африке пустыня есть, вся песка в Сахара. Редкие колючки нет, ведь воды там мало. А экватору пойдешь, лес тропический найдешь. Вы, слоны, жирафы там, носороги по ботам, змеи, обезьяны, прячутся в лианах, а зубастый крокодил в самой длинной речке Нил. А я вам расскажу про Евразию. Вот огромный великан, материк Евразия. И куда ни глянь, во всем здесь разнообразие. Озеро Байкал чистое, глубокое. Горы Гималаи самые высокие. Тем южнее, тем жарче. Просто красота. А на крайнем севере вечная мерзлота. А я вам расскажу про Антарктиду. Антарктида, полюс южный, климатом суровый южный, сильный холод, снег и льдины,
важно, как пингвины, в черных флагах, как артисты, и в рубашках белых чистых. Чередой шагают чина королевские пингвины. Всем, кого они встречают, головой слегка качают. Очень уж собой гордятся, ведь во флагах все родятся. А я расскажу про Австралию. Скажите, а бывали в загадочной Австралии? Ведь светит солнце белое, и рано поутру зарядку дружно делают. Веселые и смелые, смешные, загорелые, большие кенгуру. Они ушами двигают, на задних лапах прыгают и держат равновесие при помощи хвоста, а маленьких детенышей, пушистых кенгуренышей, большущих сумках носят на круглых животах. Ребята, вы просто молодцы! А вы знаете значение слова «материк»? Я знаю, слово «материк» означает обширное пространство Земли, омываемое морями и океанами. А какие синонимы можно подобрать к слову «материк»? Синонимов слова «материк»: континент, суша, поверхность. Молодцы! А теперь я хочу вам задать еще вопросы. Материки омывают моря. Какая программа в слове «море»? В слове «моря» есть международное гласное «о». А чтобы проявить международную ткань слова, нужно изменить слово так, чтобы это гласное стало ударным. Например, моря – море, гнездо – гнезда, стена – стены, снега – снег, земля – земли. Все материки согреваются солнцем. Солнце – основной источник энергии. А какая программа в слове «солнце»? В слове «солнце» непроизносимое согласное «л». Проверенное слово «солнечный» или «солнышко». А какие есть еще слова не на произносимую согласную? Праздник, грустно, честно, пастбище, устно, сердце. Молодцы! Я очень рад слышать от вас такие ответы. Ребята, на 6 материках живут разные народы. Мы отличаемся от африканцев, европейцев, цветом кожи и цветом волос. Но мы все живем на одной планете. На планете Земля. Нам нужно, чтобы на планете был мир.